Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tuğandar, Allah Taala bardığıstın bugünkü günüstü berekeli olsun. Her birisinin kadamdarıstı Allah mübarek kılıp biri menen günü üstü geçirse ikinci kadam menen Allah ahiretteki darajabızды büyük kılsın. Tuğandar, mınaki dağı bir cuma ibadatı gelip kaldı. Ötken cumadan beri mınaki 7 gün vakit ötken bolsa, 7 gündün içinde qanday gana nерселер başыбыздан өткен жоқ, qanday сөздөр оозубуздан чыккан жоқ, көздөрүбүз qanday нерселер көрбөдү, кулактарыбыз эмнени гана уккан жоқ. Эми күлүп болгон оюбузда эмне фантазиябызда эмнелер келген жоқ, анын азыр отуруп эстесек дагы, напрягаться этсек дагы ошол нерсенин көбүн 80%-ын эстей албайбыз. Туурабы? Ошондой. Emne üçün degende Allah Subhanahu wa Taala uşul adam zatın jaratıp, Allah'ım uşul adam zatına uşunday bir tabiat berip, bu tabiatты uşul makuluktu Allah Taala insan dep atadı, unutacak dep atadı. Ne üçün degende Toğandar ошол унутчак болуу, унутуу бул өзү Кудайдын бизге берген белектин эң чоң bir нематтарынын бири деп билсек болот. Эгерде биз ошол унутуу жок болуп, унута албай турган ушундай бир сапатка ээ болгонубузда дагы Тугандар бул дагы бизге жашоодо проблемаларды жаратмак. Компьютерда, интернеттен келген ошондой бүт баардык мусордун баарын тазалап турбаса, ошол компьютер зависать этип жакшы иштебей калган сыяктуу эле адамдын жашоосунда ошондой мусорлорду дагы унутуп жүрүү керек. Бирок проблема башка нерседе болуп атат. Ошол унутуу керек болгон нерселерди биз көбүнчө унутпастан, основной ушул жашоодогу эң зарыл болгон өзүбүздүн багытыбызды, жашоодогу образыбызды биз унутуп баштайбыз. Вот мына ушул чоң бир проблема, чоң көйгөйдү жаратат. Туғандар, мына ушул биз кечирип жаткан жашоодо Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям илгерки сабактарыбызда айтып өткөндөй, бул дүйнөдө бир тамга тааныбастан көз чумуп өтүп кеткен инсан эле. Гарвард, Оксфорд университеттерин аяктап, академик, мына ошол профессорский наандарды жактап, ошентип жүргөн бул ученый бир профессор эмес эле. Бул кой кайтарган, чөлдө жашаган, бүгүнкү күндө Тугандар андай чөйрөдө жашаган инсандарды грубо айтканда жапайы, артта калган, караңгы деп мисалы биз айтышыбыз мүмкүн. Бүгүнкү биздин жашап аткан жерибиз мынакей өзүбүздүн ыйык ушундай мекенибиз, илгери ушундай бир сөз бар эле. Тугандар, чоң шаарлардын баарынын руханий баалуулугун, мурасын сактаган бул айылдар болот. Ааламга жол айылдан башталат деп. Мына ошол нерселер утрачиваться этип, ошол баалуулуктар жоголуп, орду менен орду алмашкан кезде, мына ошол коомдун ичинде Тугандар башалмандык башталат. Маданият жок. Маданият деген понятие дагы, түшүнүк дагы адамдардын сознаниясында өзгөрүп баштады. 21-чи кылымдын технологиянын өнүккөн мына ушундай доордо информацияны чектөө илгери жеке пропаганда менен мисалы адамдарды башкаруу мүмкүн болгон доор болсо, бүгүн башкача дагы бир жаңы доорлорго биз учурадык. Жалпылашуу, глобализация дооруна келдик. Бүгүн тыгыз биздин экономикабыз, жер жүзүндөгү экономикалар өлкөлөрдүн бири-биринен тыгыз байланышкан.
Ошондуктан бул адам заты жакшы жашоо кечирүү үчүн Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Керимде инна халакнакум мин закари ва унса ва жаалнакум шуубан ва кабаила литаарафу инна акрамакум индаллахи аткакум. Аял эркектен силерди жараттык. Силерди улут, уруу, түрдүү кылып жараттык. Бири-бириңерди таанып, билип, бири-бириңер менен мамиле жасап, жүрүүңөр үчүн, бири-бириңерге условия диктовать этип, бириңер кыйын болуп, национальный признактын негизинде, же болбосо региональный ошол признактардын негизинде өздөрүн үстөмдүк көрүп, жер жүзүндө бузукулук кылып, бири-бириңерге диктовать этпестен, улуулугуңарды, күчүңөрдү ошол нерсе менен көрсөтүп тастыктабастан, эмне үчүн дегенде, улуулук бул бир гана Кудайдан көбүрөөк коркконуңар деп Аллах Таала адамдардын ортосундагы болгон различие, алардын статусу, алардын мансабы, байлыгы же кандайдыр бир цвет кожага болгон принадлежность, национальный признак менен эмес, Кудайдан болгон коркуу, жүрөктөгү тазалык менен гана адамдар өзгөчөлүк мына ошол нерсе менен гана болушу Аллах Таала кабар берди. Бирок бүгүн биз мына ошол жашап аткан жашообуз. Ар бир инсан өзүнүн Аллах Таала адам затын акылдуу кылып жараткан кудуреттүү Аллах бул адамга акыл берди. Бирок биз ошол акылды эч качан иштетпейбиз. Бизге кереги жок. Акылды биз бир гана ушул дүйнөдөгү чектелген материалдык кызыкчылык үчүн, жеке кызыкчылык үчүн биз колдонушубуз мүмкүн. Бирок зарыл болгон нерселерден биз кайдыгербиз. Биз туугандар мына ошол бүгүнкү темабыз, мына муфтияттан коюлган тема, бул илгери коюлган ушул темалардан экен. Мына коронавирус болуп атат, башка болуп атат. Тема эркиндик тууралуу, көз карандысыздык тууралуу болгон тема экен. Ошонун фазилети, ошонун артыкчылыгы, анын жакшы жактары деген ошондой тема коюлган экен. Ошол үчүн мына ошол темага кыска токтолуп кетмекчи болдум. Эми туугандар, 100 адам отурса, 100 адамдын бир нерсеге болгон көз карашы 100 түрдүү пикир пайда болушу мүмкүн. Ар бир инсандын оюнда, жүрөгүндө конкретно бир нерсеге болгон көз карашы субъективный болот. Ал өзүнүн көз карашын, ал жүрөгүнө жаккан нерсени сүйлөйт, өзүнө жаккан жагын алат. Ошон үчүн мына ошол көз караш субъективный деп коебуз. А субъективный деген көз караш бул туугандар, ал дайыма экинчи адамдын, үчүнчү адамдын пикири келишпесе, демек ал адам неправ болот. Неправ болгондон кийин ал жерде туугандар конфликт башталат. Конфликт, тартышуу. Көрүп атабыз азыр, бир үй бүлөнүн ичинде, мисалы айтайлык, 7-8 үй бүлө мүчөсү болсо, акыл эсине ээ болгон, өзүнчө бир ой жүгүрткөн адамдар боло турган болсо, бир нерсеге болгон көз карашы, бириники мындай, тигиники башкача, хотя бир үй бүлө, бир кандан болгон адамдар түрдүү пикирге ээ болот. Эркиндик, көз кандай эле? Көз карандысы, көз карандысыздык. Независимость, да. Микрофон тиеле. Бул микрофондон көз каранды болбой калат азырчы. Настолько көз карандысыздык дегени биз үчүн жат окшойт, уже тилге келбей атат. Эме произношение оор болуп кетет. Көп тилди берген ошондой болот. Көп тилген полиглот болсоң ушундай. Араб тилин үйрөнүп баштаганда мен англис тилди сүйлөйт элем.
анан жашыраак кезинде баягы словарь сөздөрдү жаттап баштаганда путать этип калат элем да, бул англисче беле, арабча беле, кайсы бири эле депчи. Ошондой нерсе болот. Туугандар, мына ошол жерде туугандар биз бир нерсе көңүл бурушубуз керек. Баягы скажи мне, кто твой друг, покажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты дейт. Мисалы орустардын ушундай айткан сөзү бар. Досуңду көрсөтчү мен. Бир жаныңда жакын жүргөн досуң, сенин компаньонуң. Ал дегени родственные души деп коет. Биз айтабыз го, курсагы ток менен, курсагы ач менен курсагы токтун канча иши бар дегендей. Туугандар, дал ошондой баягы биз айтып аткан көз караш, ой, бул түрдүү боло берет да. Однозначный бир бул дүйнөдө ответ бериш, категорический бир какой-то бир чечимди чыгарып коюш бул албетте туугандар мусулман адамдар үчүн мисалы Куранда Аллах субханаху ва таала айткан, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан нерселери албетте ошондой эле бизде усул деп коет, мына фикх деп коебуз. Биз фикх деген шариатта бул укук дегенди билдирет. Фикх дегени бул сага эмне болот, эмне болбойт деген бул конкреттүү түрдө шариат юриспруденция деп коет муну. Ошон үчүн бул укук маселеси, фикх укук маселеси. Бул правовой школалар туугандар азыр бүгүнкү 21-кылымда бул хамбалитский мазхаб, шафиитский мазхаб, ханафиитский мазхаб самый вот мындай эң көп терең мындай таркаган поледе, географический ушу майданда ханафиитский мазхабтын таасири аябай чоң, тем более биз билебиз, мына ошол халифаттардын доорунда Абу Ханифа рахматулла алейхинин шагирти Абу Юсуф деген болгон. Ал 3 правительдин доорунда верховный казы болуп, то есть верховный суд деп коет го бизде. Ошо верховный суд милдетин аткарып келген. Ошон үчүн бюджетке болгон мүмкүнчүлүк албетте бийлик ээсине бюджетке жакын болот, финансирование күчтүү болуп, ошон үчүн территория Пакистана, Индия, Татарстан, бул жак Маварагул нахр деп коебуз. Эмеден баштап, ошол Иордания, ошол жактардан баштап аябай терең таркалган. Ошон үчүн туугандар, хамбалитский мазхаб деп, мисалы бул территория Саудовская Аравия, бул 21-кылымда ошол Саудовская Аравиянын территориясы болсо, бирок ошол жерде дагы бир мындай чоң бир мазхабтардын бири бул захиритский мазхаб деп коет. Захиритский мазхаб дегенде бул бүгүнкү тил менен айтканда буквалист. Буквалисты дегени бул поверхностный сразу ошол любой текстти как есть ошону сырттан түшүнгөн. Ошону ошондой принимать эткен бул захиритский мазхаб. Ошон үчүн салафитский теченияны мисалы ушу захиритский мазхабка көбүрөөк жакын деп айтылат. Буквалисттер депчи. Ошон үчүн туугандар кайсы багыт болбосун ошол укук маселесинде бардык ошол правовой школалардын бардыгы өкүм маселесине келгенде бул болот же бул болбойт деп категорический жооп чыгаруу үчүн туугандар эч качан алымдар бул өзүнүн оюнан алып сүйлөгөн эмес. Бул чаламолдо дин бузар деп дал ушул нерседен биз основаться этип айтабыз. Бул болот, бул болбойт деп билими жок адамды Аллах субханаху Кур'ан Керимде "Валя такфу ма лайса лака бихи илмун" сен билбеген нерсени сен сүйлөбөгүн деп Аллах Таала тыюу салган. Эмне үчүн дегенде туугандар, чала врач болсо адамдын өлүмүнө алып келет. Чала баягы летчик болсо ошол борт самолеттин бортунда 200 адам болсо ошол экипаж менен 200 адам өлөт. Поезддин водитель, машинист мисалы ошондой чала боло турган болсо ошол состав өлөт. Эгерде дин шариаты алым эгерде чала боло турган болсо анда бул поколениянын көптөгөн адамдарга чоң урон жетет. Ошондуктан ошол билими жоктук аракеттерден улам канчалаган мисалы кандардын төгүлүшү, экстремизм, радикализм сыяктуу ушундай баягы түшүнүгү жок. Андан кийин баягы эң чоң проблема туугандар бүгүн айтайлык баягы национальный почвада мисалы согуш болушу мүмкүн, региональный баягы трайбализм негизинде адамдар согушу мүмкүн.
акча талашып мисалы согушушу мүмкүн, бирөөлөр бири бири менен, туугандар бири менен вражда кландардын, уруулардын ортосунда болушу мүмкүн. Бирок эң кооптуусу бул идеологический согуш болот. Ошон үчүн идеологиянын негизинде бул иман маселеси, дин маселеси бул идеология болгондуктан бул туугандар эгерде түшүнбөгөн чала адамдардын колунда ошондой мүмкүнчүлүк тизгин ушулардын колуна өтүп кала турган болсо, бул деген, конечно, дүйнө жүзүнө эң чоң угроза болуп эсептелет. Эмне үчүн дегенде, сен бирөөнү өлтүрүп, анан кийин өзүңдү өлтүрүп, жардырып, ошо менен сен бейишке түз кирип кетесиң десе, зачем бул дүйнөдө кыйналып, жашап, терпеть этип, бирөөлөрдүн унижение башкасын, тирилик кылып, акча таап, туугандар. Анда баарыбыз өлүп кете бербейли, баарыбыз, давайте. Эң оор нерсе жашоодо бул күнүмдүк, ар күнү ошол адам бойдон адам болуп сакталып, ошол адам болгонго стремление менен жашаган, ошол чыныгы мусулман болуп эсептелет. Анан чөйрө маселесине. Шариятыбызда ушул нерсеге аябай көп көңүл бурулган, чөйрө маселесине. Эмне үчүн дегенде, чөйрө, коом. Бул бир адамды поглощать этет. Бирок бир адам чөйрөнү өзгөртүш кыйын. Бир адам чөйрөгө таасир берип жибериши кыйын. Мен айтайын дегеним, кече жакында ушул Бишкекке барып айланып жүрүп келдим. Өзүм үчүн мисалы мен чыгарган бир тыйнак мындай болду. Мен ошол чындыгында баягы намаз окубаган, жозом динде жүрбөгөн адамдар менен общениям аз болуп кеткендиктен мен өзүмдү ошол бүгүнкү жашоодон кичине изоляцияда калып калганымды ошону сездим мен. Кече барып ошол нерсени түшүнүп жеттим. Эмне үчүн дегенде, туугандар, мына ошол адам кайсы чөйрөдө жүрсө, кайсы чөйрөдөгү адамдар менен ар дайым ошол контактта боло турган болсо, мына ошол жашап аткан образ ошол адам үчүн это норма болуп эсептелип калат. Ошол норма болуп калат. Ошон үчүн бул чөйрө деп коебуз. Мухит деп коет, арабтарда бул мухит деп коет. Мухит бул адамды окружать эткен нерсе. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисинде келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде ошол бир адам ушунчалык бул дүйнөдө күнөөгө, арамга батып, илгерки коомдордо болгон адам. Бул реально окуя, пайгамбардын оозунан чыккан, бул вымышленный, мифология бир история эмес, уламыш эмес, бул реально болуп өткөн окуя. Бул адам адамдардын канын, билеги, баягы билегине чейин канга баткан деп коебуз. Бул адам 99 адамды өлтүрүп, анан ошол какой-то баягы угрызение совести, ошол нерсени сезип, бул адам ошол 99 адамдын жанын кыйганын бул туура эмес экендигин мына ошол душасында, ички жан дүйнөсүндө ошол кичине тырмалап турган үчүн бул адам өзүн күнөөлүү сезип, ошол нерсени кантип мен тазалансам болот ошол нерседен деп бул сурап изденип баштайт. Ошол бир ибадатканага барса, ал жерде ибадатканада бирөө аябай каттуу сыйынып аткан бир адам болот. Аябай сыйынып аткан адам, берилип сыйынып аткан адам. Ошол адамдан сурайт. Баягы 99 адам өлтүрдүм эле, мени Кудай кечиреби деп сураса, жогоруда айтпадыкпы? Курсак ач менен курсагы токтун эмне проблемасы бар депчи. Экөө бир ойнош мүмкүн эмес. Курсагы ачтын, анын ою башка, курсагы токтун анын ички жан дүйнөсүндө жүргөн стихиясы, анын тартылып аткан күчү башка. Баягы ибадаткананын ичинде ибадат кылып аткан, Кудайга шунчалык берилип, о Аллах деп сыйынып дуа кылып аткан адам, баягы 99 адамды өлтүрүп келген адамды ошондой баягы исповедь кылып атпайбы эми? Признаниясын 99 адам өлтүрдүм эле, мен Кудай кечире билсе, баягы адам чалкасынан кетип, кокуй. Ушунча күнөө иш жасап салдым, сен Кудай кечирбейт сени деп, баягыны шунчалык оор сезип жиберди. Понимаете, мен баягы чөйрө маселесине сүйлөп атам. Адамдын окружениясын, бул мечиттен чыкпаган инсан менен көчөдө жүргөн, могу жашоодо, реальный жашоодо жүргөн адамдын ортосундагы различиясын айтып атам. Ошол жерден тиги чалкасынан кетти.
Сені Құдай кечирбейт, сен түчү могул жакта. Бул жакта бул аябай катуу сыйынып берилип аткан адам бул сүйлөгөн гыйбатына переживать этип атат. Бирөөнүн этин жеп койдум, Кудай эртең мени азапка салат депчи. Бирөө ушак сүйлөп коюп, ошол ушакчы болсо ушагына, же болсо бирөө кичине бир анча-мынча коррупционер болуп, взяткасын алып жеп койгон болсо, ошол нерсесине күйүнүп, ачынып, может ошол анын душасын тырмап аткандыр, ички жан дүйнөсүн ушундай кыйнап, азапка салыпчы. А бул жерден киллер келип атат, убийца. Деди эле баягы айтты, түшү, мен бул жакта ушундай кичине нерсеге ушундай болуп аткан, сен адамдарды өлтүрөп, сен күчүн кечирбейт дегенде баягы адамдын ачуусу келгенден, анда хорошо деп туруп ошол жерде аны өлтүрүп туруп 100-чү кылып койду. Анан ал жерден чыкты. Ал жерден чыгып анан кийин дагы ушул выходты издеп атат. Анан ал адамдарга бирөөлөр посоветовали, совет беришти. Тиги жерге барсаңыз, ошол жерде бир ушундай билимдүү, мындай Кудайга сыйынган адам бар. Ошондон барып сурасаңыз, ответти ошондон табасыз деп жөнөттү. Ошол адамга барды. Баягы убийца, киллер ошол адамдын алдына барып, мен ушундай кылдым эле, ушундай адам өлтүрдүм, мынакей 100 адамды өлтүрдүм, Кудай мени кечиреби деп баягы суроо узатты. Туугандар, адамдын илимсиздиги, чаламолдо дин бузар деп илими тайкы болгон инсандар бардык нерсеге болгон суждениясы, мен айтып атпаймынбы, ар бир нерсеге болгон чечим, көз карашы субъективный болот. Субъективный болгон үчүн бул баарынын пикири бирдей келе бербейт. Ошон үчүн усулул фикх деп бизде ошол укук маселесинде ошол основалардын бири Куран, сунна, ижма деп коет. Бирден келишим, алымдардын ортосунда беспорный келишим, бул ижма маселеси болот. Мына ошол субъективный көз караш. Бул ар бир адамда ошондой нерсе болгон үчүн адамзаттын жашоосунда какой-то бир порядок, эреже болуш керек. Ошон үчүн мисалы туугандар, жашоонун тартиби ордуна түшүш үчүн биз үчүн мыйзам бар. Закондун алдына баары тегиз, бардыгы бир деп. Эгерде бул адамдардын өзүнө коюп, алардын адамгерчилигине ишенип коюп, жашай бергиле, бирок эч кимге зыян тийгизбегиле болду десе, мыйзам жок болсо ошол жерде хаос башталат. Эч качан адамдар запретный плод сладок дегенде обязательно ошол нерсени жасаш керек, кылыш керек. Ну, одним словом, бул жашоо ушундай. Кыскасы, баягы илими жок болгон инсан, субъективный мнение, баягы баа берип аткан, оценка берген инсан, ошол жерде чексиз болгон кудуреттүү Аллах субханаху ва таала, Кудайдын марттыгын, Аллахтын кечиримдүүлүгүн, Кудайдын мээримин чексиз экенин элестете албаган өзүнүн ички тар дүйнөсү, бирөө келип көчүмүнө бир тепсе, ошону бул 10 жыл эсинен чыгара албай, кечире албай жүрүшү мүмкүн. Ошол адам өзүнүн мээримин, өзүнүн кечиримдүүлүгүн, өзүнүн ырайымдуулугун бул адам чексиз Аллахтын ырайымдуулугуна салыштырып, ошо менен аналогия кылып атат дагы. Бул билбей жатат Аллах Тааланын кечиримдүү экенин. Аллах анын кечирип салышын. Аллах Таала Куранда айтып атат: "Я кули ибадаллазина асрафу аля анфусихим ла тaqнату мин рахматиллах. Инналлаха ягфиру зунуба жамиа, иннаху хуал гафурур рахим." О, айткын, өздөрүнө ысырапкерчилик кылып, өздөрүнө зулум жасаган дегени, эмне үчүн адам өздөрүнө зулум жасады? То есть күнөөгө баткан адам ал только өзүнө жамандык кылып атат. Ал Кудайга жамандык кылган жок. 7 миллиард, 8 миллиард население азыр земной шар Кудайга ишенбей, сыйынбай, намаз окуй койсо, Кудайдын мүлкү, кудурети бул нерседен кемип, Аллах Таала депрессияга, стресске кирип кетпейт, могу звездалардыкына окшоп. Ошон үчүн ошентип баягы өзүнүн тар дүйнөсүнө Кудайдын чексиз рахматын салыштыра койгон үчүн бул адам мынакей баягы адамга кечирбейт сени деп баягы күнөөсү хоть кичине исправленияга келип аткан адамды кайра ошол күнөө жолго түртүп койду. Алымга барды эле, алым ага мен 100 адам өлтүрдүм деди эле, Аллах кечирет деди сен. Аллах бардык күнөөлөрдү кечирет деди. Кудайдын кечирбеген күнөөсү жок, бардык күнөөлөрдү кечирет. Болгону сен деди, азыр чөйрөнү алмаштыр деди. Ошол жашаган жериңди таштагындагы паланча жерге, шаарга барып, ошол жерге бар, ошол жерде жашап, ошол жерден Кудайга тобо кылып сыйын деп жөнөттү. Туугандар, бул хадисте келген пайгамбардын сөзү. Ошол адам жөнөп кетип баратып, жолдо ажал келип бул адам өлүп калды.
жетпеді, ошол баягы назначенный пунктка жетпей калды. Анан ошол жерде периштелер, рахмат периштелери келди, азап периштелери келди. Ошол периштелердин кыскасы бул адамдын жанын ким алып кетиш керек? Тозоктун периштелери алып кетиш керекпи? Же муну бейиштин периштелери алып кетиш керекпи? Ошол жерде кыскасы булардын ортосунда спорный вопрос пайда болду. Ошол спордо азап периштелер айтып атат: бул бир дагы ибадат кылган эмес Кудайга. Бул колу жамандыктан, мунун короче бардыгы 100 адам, мына канга боелгон адам, канча деген адамдын жанын кыйган. Ошон үчүн бул тозокко татыктуу, биз муну тозок алып кетебиз десе, периштелер айтты, бул деди путь исправленияга түшкөн, тоба кылып кетип аткан жеринен өлдү бул. Муну биз бейишке алып кетебиз деп, кыскасы финальный исход эмне болду? Ошол спордун туугандар бул адамдын кетип бараткан баягы точка А менен точка Б'нын ортосундагы расстояниянын ортосун отмерять этиш чечимге токтолушту. Кыскасы ошол кетип бараткан жерге канча калган, чыккан жеринен өлчөп көрүшсө, баягы бараткан шаарына кичине өтүп кеткен экен, бир аз. Исход эмне? Бейишке алып кетишти. Рахмат периштелер бул адамды бейишке алып кетти. Туугандар, бул эмнени бизге аңдатып атат? Ушул хадистен, ушул окуядан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге эмне үчүн бул жөн эле бир байка эмес да, бул сказка эмес. Ошол хадистин ичинен бизге пайдалуу болгон, извлекать эте турган аябай көп сабактар бар. Аябай. Ошолордун бири, ошол сабактардын бири, туугандар, ошол хадистин ичиндеги пайдалардын бири бул чөйрө адамдын окружениясы, бул адамдын жеке жашоосуна влияниясы өтө чоң болот. Кумарпоз менен дос болсоң, кумарпоздордун шайкасынан табасың. Наркомандар наркоман менен жүрөт. Сөйрүк ошол кыздарга, башкасына напередок слабый болгондор ошондой компанияда жүрөт. Кимиси кандай стихиясы болсо, ошол стихия буларды объединять этип турат. Ошон үчүн Аллах субхана таала Кур'ан Каримдин Зухруф сүрөсүндө «Алахиллау яума идин ба'духум ли ба'дин адувун иллал муттакин». Эң калың мына ушул дүйнөдө жашаганда бири-бирине шундай жанымды берем сен үчүн досум деп калың достошуп жүргөн достордун бардыгы кыямат күндө бири-бирине душман деп. Эмне үчүн? Туугандар, эмне үчүн душман? Биз дайыма айтабыз. Кылмышка барганда шайтан күбөлөйт. Шайтан күбөлөйт, шайтан дух берет. Аракты ичкенде, наркоманды, баңгизатты иштеткенде дух берет. Бирок ошол дух кылмышты жасап колго түшкөндө кайка качып кетет, бир жакка качып кетет. Тергөөгө киргенден кийин, абакка түшкөндөн кийин, анан баягы качып кеткен чериктерин баарын тартып келет. Эмне үчүн бул жалгыз өзү страдать этип отуруш керек? Баары жооп берсин дейт. Адамдар ушундай. Кыямат күндө, туугандар, ал тергөө же 10 жылдык, 15 жылдык бул жактагы срок эмес. Пожизненный срок берсе дагы, туугандар айтабыз, дүйнөнүн отрезоги жашоо. Мо биологический жашоонун отрезоги. Отрезок деп коебуз. Геометрияда отрезок деп билесиңер да. Башы бар, аягы бар, точкасы бар. Прямая линия деп коет. Башы бар, аяк жок линиянын. Дал ошол акырет бул бесконечный жашоо. Ошол прямая линия. Ошол түбөлүк жашоодо тозокко кирип кетиш кооптулук перспективасы турганда, бул дүйнөдө бирге жешип, бирге тоноп, бирге зомбулук кылып, эптеп ушул шылуундук кылып акча тапканы, эптеп ушул дүйнөдө бир какой-то бир жеке интерестерин жогору койгон инсандар кыямат күндө Аллах субхана ва таала алыс горизонтко аркырап турган тозокту тарттырып келип коюп койгондо, ошол тозоктун ысыгы жетип, тозоктун айкырып турган үнүн укканда, бул жакта досум мен сен үчүн жан берем деп өлүп аткан достор кыямат күндө бири-бирине душман болуп турат. Ошондо сен мен баштагансың. Жок, сен кылгансың. Сен Аллах субхана таала шуну Зухруф сүрөсүндө айтып койду. Иллал муттакин. Бир гана Кудайдан таква кылгандар ошондой душман болбойт деди. Эмне үчүн? Кудайдан таква кылган инсан бул дүйнөдө кылмыш ишине, жаман жолго досун сүдүрөп тартпайт. Эгер досу ошол нерсеге кетип аткан болсо, колунан кармап, ошол нерседен токтотот. Эгерде ал нерсени токтотпосо, равнодушие боло турган болсо, равнодушие подобие смерти.
Эгерде сенин баңгизат чегип ошол баңгизат менен жашап аткан досуң болсо, сен намаз окуп аткан болсоң, анын үйүнө барып, шприцти кармап турсаң, жгут менен колун тартып, кан тамырын чыгарып берип турсаң, сайдырып турсаң, жардам берип досуң үчүн да, досуң да. Баягы айтып коет го, орустардын бир сөзү бар. Друг не тот, который тебя поливал, то есть поил. Друг, который тебя, не дейт, похмелье ал деп коет. Эмне үчүн дегенде, бүгүн куюп берди, а эртең ошол куюп берип эртең менен башың жарылып ооруп турган кезде ошол достор жок. Эртең менен башың жарылып атканда келип баш жазып берсе, мына ошол дос деп коюшат. Туугандар, мына ошондой көз караштар, ошондой понятиялар, туугандар, бул мыльный пузырь сыяктуу жокко учат. Жарылат, жок болот. Кыямат күндө, туугандар, биз көп нерсеге арман кылып калышыбыз мүмкүн. Көп нерсеге кыямат күндө биз арман кылып калышыбыз мүмкүн. Эгерде биз мына ушул дүйнөдө өзүбүздүн түбөлүк акыретибиз үчүн кичине ой жүгүртпөй турган болсок, биз көп арманга кирип кетебиз. Аллах субхана таала Кур'ан Керимде мынакей амма ятасаалун ан-наба деген сүрөдө, ан-наба деген сүрө, туугандар, бул кабар деген, это вести, известие, кабар. Акырет жөнүндөгү кабар. Аллах Таала ошол сүрөдө айтып атат, аягында ва якулул кафиру я лайтани кунту тураба. Ошол кыямат келгенде, бул дүйнөдө капыр болуп жүргөн инсан кыямат күн болгондо якулул кафиру я лайтани кунту тураба, мен топуракка айланып кетсем кана дейт. Туугандар, эмне үчүн бул жашоодо бүгүн суицид көп, адамдардын самоубийство көп? Статистиканы карап көрүп турган болсок, эң экономически развитый өлкөлөрдүн статистикасы биринчи орундарда турат. Эң жетишкен Япония, Корея. Ошолордун арасында Казакстан, мисалы айтайлы, башка өнүккөн өлкөлөр. Эмне үчүн? Потому что, туугандар, бул экономический прорыв, адамдардын жалтыр-жултур ушунчалык өнүккөн менен, бирок адамдардын ички жан дүйнөсү өнүкпөсө, ички жан дүйнөсү ачка болсо, руханий азыгы жок болсо, мына ошол элдин ичи ач. Аллах субхана ва таала бул адамдын жүрөктөрүн ач кылып койгон. Эмне үчүн? Иман жок. Аллах Таала Кур'анда аллазина аману ва татмаинну кулубухум бидикриллах, ала бидикриллахи татмаиннул кулуб. Имандуу адамдардын жүрөктөрү Аллахты эстегенде тынчтык, бейпилдик табат. О, Алланы эскерүү менен жүрөктөр эс алат деп Аллах Таала Кур'анда ушул аятта айтып атат. Биз эмне менен эс алабыз? Оор болгон кезде, когда тяжело, биз друзья выручают. Досуңа чаласың, сен Кудайга чалбайсың, 2 ракат намаз окубайсың, досуңа чаласың, проблема. А досуң келет сага, 50 грамм коюп берет, же болбосо дагы бир нерсени айтат. Кылып аткан кылмышыңды дагы кубаттап, дух берет. Кыскасы, жашооң ошентип өтүп кете берет. Биз проблемаларды мындай тереңирээк көргөнү, адамдар кичине ойлонуп, Аллах субхана ва таала айбан аттан айырмалантырып, Кудай Аллах адамдарга акыл берген. Мына ошол акылды жок дегенде иштеткенди үйрөнүшүбүз керек. Аллах мына ошол сүрөсүндө ва ман ямши мукибан аля вajhi. Өткөндө биз өткөн сабагыбызда деле айтканбыз. Жерге тигилип басып жүргөн менен, жер карап жүгүргөн адам менен, жүзүн көтөрүп жүгүргөн адамдын кайсы бири безопасностьта? Көздү байлап алып, каттуу чуркаган менен көзү ачык чуркаган адамдын кайсы бири коопсуздук абалда чуркап баратат? Кимиси көбүрөөк ошондой рискке подвержен? Чалынып кетүү, бир жерди сүзүп алуу, машинанын астына кирип кетүү, чукурга түшүп кетүү. Кимиси ушундай рискке көбүрөөк подвержен? Албетте, көзү байланган, көзү көрбөгөн, жүгүрүп баратып, түшүп кетмей, жыгылып кетмей, чалынып кетмей, мына ошол подвержен, ошон үчүн туугандар, Аллах субхана ва таала Кур'ан Керимдин Бакара сүрөсүнүн башталышында Алиф лам мим заликал китабу ла райба фи. Мына ошол китеп, Кур'ан, Алланын китеби экенде эч кандай шек жок деди. Худаллил муттакин, Кудайга таквалуу болгон адамдар үчүн бул туура жол деди. Инструкция. Бул дегени любой товар сатып алганда биз ошол инструкциясы менен берет. Туугандар, мына ошол өнүгүп кеткен өлкөлөрдүн бири мисалы США боло турган болсо,
производительдер, мисалы айталық микроволновый печка болобу, бытовой техника кандай болсо ошол инструктаж жасап, ошол инструкциянын ичинде конкреттүү түрдө мисалы холодильник, биз эмне үчүн холодильникти иштетебиз? Бардыгы вроде баарына белгилүү, холодильник эмне үчүн иштетилиши. Холодильник эмне үчүн? Продукталар ачып кетпесин, башка болбосун, адамдын жашоосу мындай кичине жеңил болсун деген максатта иштетет. Бирок производитель инструкциясына жазат. Ичине мышык, айбанат, тирүү нерселерди сактаган болбойт. Же болбосо дагы мындай кылган болбойт, мынтпегиле, тигинтпегиле, ошонун баардыгын жазат. Эмне үчүн? Потому что демократический өлкөдө ошол жактады права потребителей деп производительдерге каршы сотторго иск жазып, мынакей эскертпей койгон экен, мындай болду, тигиндей болду деп ал жерде многомиллионный иск менен ошондой компаниялар зыян таркандыгынан ошондой юристтер дал ошол инструкцияга предупрежденияларды жазып коет. Туугандар, ошол инструкцияларга бардык мелочь, детальдардын бардыгын жазып койгондугу ошол компаниянын безопасности и жоопкерчилиги соттолуп териштириле турган болсо мына бардыгын эскертүү биз кылганбыз дейт. Бүгүн мисалы ошол закон жактан юристтердин шылуундары башкалары же болбосо финансовый пирамидалардын, компаниялардын, жөнөкөй мисалы ошол кредитный организация же карапайым калктын сабатсыздыгынан пайдаланып туруп майда сөздөр менен жазып ошол жерге киргизип күгүзүп жибергенде соттон утуп чыгып кетет. Эмне үчүн десе ошол бардык мелкий шрифт менен ошондой подвохтордун баары, илмектердин баардык юридический подвохтор баары ичине камтылган. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала Кур'ан Керимде Я юхалладина аману ида тадаянтум бидайн иля аджалин мусамман фактубуху. О имандуу адамдар, ортоңордо алды берди мамиле кыла турган болсоңор жазып койгула. Ошону нотариус туура жазсын деди. Эмне үчүн бирөө китеп окуганды билет, бири сабатсыз туура жазсын, Кудайдан коркуп туура жазсын деп Аллах таала Кур'анда айтып атат. Мына ошондой детальдар, ушундай мелочтордун бардыгы ичине камтылган. Туугандар, биз имандуу болуп жашоо керек. Молда ушуну сүйлөйт, а эмнени сүйлөйт? Жакшы жаша, урдаба, жебе, сокпо, өлтүрбө, кан төкпө. Мына ошентип айтабыз. А эмнени айтыш керек башка? Туугандар, бүгүн кийинки сабагыбызда иншаллах ал нерсеге токтолот окшойбуз. Өзү бүгүн ошол муфтияттан коюлган тема бул көз карандысыздык, эгемендүүлүк жана ошондой эле эркиндиктин жакшылыгы деген ушул тема коюлган болчу. Бүгүн ушул кичине биз сүйлөп, менимче бул предисловие эле болуп калды ошол темага. Кудай бурса. Эмне үчүн дегенде, туугандар, биз билебиз, дүйнөдө жашап бардыгы теория относительность. Билебиз. Бул дүйнөдө палка с двух концов. Бири муну айтат, тигин айтат. Айтып атпаймынбы? Ар бир инсандын субъективдүү көз карашы болушу мүмкүн. Бирок ошол эрежеге салыш үчүн бир эреже болот адамдар үчүн жалпы. Моральный мисалы нормалар, эркиндик дегенде, туугандар, биз эркиндик деп эмнени сезебиз? Ошол бир профессор, ученый, орус, капыр болсо дагы чоң бир аудиторияда лекция таштап атканда ошол жерде студенттер сурап атат. Маданият, культура дегенде краткий ушундай бир формада айтып койсоңуз кыскача десе, ошол профессор жооп берип атат. Культура — это самозапрет деди. Өзүн өзү тыюу деди. Маданият ошондой. Туугандар, эркиндик дегенде муну хаос же анархия деп түшүнбөш керек. Инсан өзүнүн каалаган жасай берет дегени бүгүн палканы перегибать этпеш керек. Мисалы ЛГБТ, ошол однополый брактар, эркек менен эркек, аял менен аял үйлөнүп аткан, ошону эми бул адамдын укугу деп туруп, ошол нерсени коомго киргизип жиберүү, албетте бул, конечно, бул ошол адам укугуна, демократияга жатпайт. Бирок адам укугу дегенде, эркиндик дегенде албетте жеке адам өзү эркин болуш керек, кылганы, сүйлөгөнү, ойлогону эркиндиги бар. Бирок ошол эркиндиги экинчи жанында турган адамдын эркиндигине кол салып, басып өтүп кетпеш керек. Мына ошол нерсенин граньдары бар. Иншаллах аны кийинки буйруса сабакта айтып өтүп кетебиз. Туугандар, Аллахым барыңыздардан разы болсун. Кудай ушул ибадаттарыбызды кабылдап, бардыгыбыздын күнөөбүздү кечирсин. Акыркы учурда уулум Канат уулу Саян Индияда дарыланып жатат. Жамааттан дуа алып берип коюңуздарчы.
жақындарының қорсаншылығына аман есен сақайып толық шипа алып келішін Аллахым насip etsin. Ассалаумағалейкум, урматтуу устаздар, атам намаз оқу айтып дейді, жамаат менен дуа кылып коюңуз үчүн суранам. Сизге бекемде сол калам дейт, Аллахым разы болсун. Ушул аксакалга жараткан меримдүү Аллах жүрөгүнө хидаят нурун салып койсун. Туугандар, кандай баягы табилий көрүнүш, бул бала өзүнүн атасын алып барып көмгөндө бул табилий көрүнүш. Анан оор, өтө оор нерсе албетте бала өзүнүн ата өзүнүн баласын алып барып жерге бериши. Туурабы? Эми дал ошондой эле мындай аналогия кыла турган болсок, бул жерде баласы жакшы оңолуп турат дагы, атасы жашы улгайып, бирок ыйманга келбей турган, албетте бул плачевный бир сүрөт. Кудайым ыйман ынсап берсин. Ассалаумағалейкум дамла дейт, иштерибиз дейт, жүрүшпөй бир аз карызга кирип кеттик жамаат менен. Аллахка дуа кылып коюңуздарчы, эртерээк карыздардан кутулуп, ишибиз өз эмесине, нугуна түшүп кетсин. Аллах разы болсун дейт. Аллахым түшүктөрдү жеңил кылып, карыздарды Аллахым жеңилдик менен кайтарганды өзү колдоп кубаттасын. Амин. Шухрат бир тууганыбыз авария болуп Россияда больницада жатат, тез сакайып келишин Аллахтан сурап жамаат менен дуа дейт. Аллахым субханаллаху тез сакайып бутуна туруп жакындарынын сүйүнүчүнө туруп кетсин. Амин. Я Раббана, Аллахым ушундай эле ушул жерде кол көтөрүп турган ар бир пенденин Кудайым кандай дуа тилектер болсо өзү орундаткын. Жараткан Аллахым ооруларыбызга шифа бергин. Кудайым, Аллахым ооруларыбызга шифа бер. Кудайым бизге ошондой өмүр бер. Сен качан разы болуп, бизден разы болуп, ушул азабыңа дуушар болгон, күнөөлөрүбүздөн тазаланган абалда Кудайым бизди жаныбызды алгын. Я Раббана, ушул тар дүйнөдөн акыретке кең сенин рахматыңа чыгып баратканда, дүйнөгө тырышып жабышкандар, кайгыргандардын катарында эмес, Кудайым сенин чексиз рахматыңа, сенин бейишиңе чыгып кетип атканына сүйүнүп, кубанып кетип аткан бактылуу адамдардын катарына кошкун. Кудайым элибиз журтубузга уруу регион менен бөлүнгөндү, улут менен бөлүнгөндү Кудайым өзүң сактагын. Я Раббана, Аллахым элибизге, журтубузга, мамлекетибизге тынчтык бергин. Сырттагы ушул көз артырып, ушул биздин журтубузга жамандык кылам деп турган ушул акмактардын жаман ойлорун, алардын суук көздөрүнүн пландарын баарын Аллахым өздөрүнө кайтаргын. Элибизге тынчтык бер, келечегин кең кылгын. Кудайым өтүп кеткен жакындарыбыздын жаткан жерин жайлуу кыл, бала чакаларыбызды ыймандуу кылгын. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля набийина Мухаммад ва алейхи ва саллям.